عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Бұл хадисте айтат, Аллах Таала парыз қылды. Ихсан қылуын әрбір неседе. Жақсылық қылуыны парыз қылып жазды, бұйруды әрбір неседе жақсылық қылуыны. Егер де сілер өлтіре тұрған болсаңар, мейлі малды болу, емнен болот, анда сілер чырайлуу жакшынакай кылып өлтүргүлө деген. Егер де малды сое тұрған болсаңар, мууздай тұрған болсаңар, анда жакшынакай чырайлуу муузда кыла. Ошо бычагыңар курч болсун. Сойгон жандыгыңарды кыйнабастан жаны чыгып кете тургандай болуш керек деген. Бул Муслимде келген хадисте. Аллах Таалам жазды, ихсан деген сөз, жазды дегени ушул парыз кылды, милдет кылды, мойнубузга, баарыбызга парыз деген сөздү билет. Значит, Аллах Таалам бизге бардык нерседе жашообузда, мамилебизде жакшы мамиле кылууга Аллах Таалам бизди буйруду деген сөз. Мына ошондой эле ошонун биринен керек болсо малды дагы сое турган болсоңор, жанагындай согушта согушуп адамдын жанын ала турган учур болсо дагы ошону жакшы жол менен өлтүргүлө деген. Анан ихсан дегенде бөлүнөт. Ихсандын түрү. Ихсан деген жакшы чырайлуу мамиле кылуу деген сөз. Бул биринчиден адамдын Алла Таала менен болгон мамилеси. Жана ошондой эле адамдын адамдар менен болгон мамилесинде ихсан болот. Жана ошондой эле адамдын айбандар менен болгон ихсан мамилеси болот. Ал эми эң улуу даражада бул Алла Таала менен болгон мамиле. Эң чоң даражада. Кантип Аллах Таала менен мен ихсан мамиле кылам, кантип чырайлуу мамиле кылам десе, ошо Аллах Тааламдын жалгыз өзүнө ихлас менен сыйынуу, ага ошондой ибадат кылуу, аны көрүп тургандай. Сен аны көрбөсөң да Аллах Таалам сени көрүп турган сезе билип ибадат кылуу. Ибадаттага шерик кылбоо. Жалгыз Аллахтын өзүнөн гана коркуу, өзүнөн гана үмүт кылуу. Мына ушул нерсени ихсан деп коет. Жибрил периште келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга ихсан жөнүндө сураганда Жибрил ушундай жооп берген. Ихсан деген бул Аллах Тааламды сен көрүп тургандай ибадат кылуу. Эгер сен көрө албасаң, Аллах Таалам сени көрүп турат деп. Мына эч кандай ибадатты чырайлуу аткаруу деген сөз. Аллах Тааламдын мойнубузга жүктөгөн, буйруган иштерди аткарууда, тыйылган иштерди тыйылууда, Аллах Таала менен болгон мамиледе, ибадатты аткарууда жакшынакай кылып аткарсаңыз, бул ихсан болуп саналат. Ихсандын туу чокусу ихлас деп түшүнүңүз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчүү жана Алла Тааламга ихластуу ибадат кылуу деген сөз. Ал эми адамдар менен болгон ихсанда сизге бир жакшылык кыла турган болсо, жакшылык менен кайтаруу, ката кылып ала турган болсо, ошол нерсени кечире билүү, муктаждыгына жардам берүү, мейли сөзүңүз менен болсун, амалыңыз менен болсун, адамдар менен жакшы мамиледе кылуу. Алла Таалам буйругандай, пайгамбар алейхиссалату вассалам буйругандай. Анан адамдар менен жакшылык кылууда адамдардын эң чокусунда ата-эне турат. Эң татыктуу жакшы мамиле кылууга сөз менен болсун, дуа менен болсун, материалдык жактан болсун, эң жакшы чырайлуу мамиле кылууда ихсандын туу чокусунда Аллах Тааламдан кийинки эле адамдарда ата-эне турат. Колдон келинче кандай жакшылыктын түрлөрү көп. Мына ошолорду адам унутпаш керек. Себеби Алла Таалам бул ихсанды жазды, шар'ий кылып буйруду деген сөз адам затына. Мындайча айтканда, таң калыштуу намазды буйруду бизге, мына орозону буйруду, ажылыкты буйруду, садаканы буйруду, бирок ошондо кээ бир учурда кыла албай турган учурлар бар. Мисалы, күн чыгып атканда, күн ортодо батып аткан кезде аялдар этек киргилген кезде намаз окуп албайт. Ошол эле орозонун тыйылган учурлары бар. Ажылыкты башка убакта аткара, бирок ихсан чоң ушундай ибадат, буга убакыт, заман чектелген жери жок. Бүт убакта, бүт заманда аткарыла бере турган, ар бир абалда аткарыла бере турган улуу ибадат. Бүт нерседен. Үчүнчүсү, ошондой эле Аллах Таалам жазган ихсанда үчкө бөлбөдүкпү? Алла Таала менен жана адамдар. Үчүнчүсү айбандар менен болгон. Ошо ачкасын көрсөңүз тойгузуп коесуз. Суусап турган болсо суусун кандырып коесуз. Бир нерсеге чырмалып калган болсо ошону бошотуп коесуз.
ооруп кала турган болсо айыктырып коесуз. Колуңуздан келген кандай айбанын түрү болбосун. Мышык болобу, уй болобу, кой болобу, эмне болбосун. Мындай чыкканда аларга зыян бербей, керек болсо ит болсо дагы. Анан жанагынтип зыян берип адамга жана кутурма ит болуп кетип көчөдө каңгып, адамдарды кабып, ошондой бир зыяндарды алып келе турган болсо, аны жеңил жол менен, эң тез өлө турган жол менен түрүлөт. Кыйнабастан, жанагынтип ар жерин кесип, ойнобостон, азапка салып, кыйнап өлтүрбөстөн эң жеңил жол менен өлтүрүш керек. Мына ушул нерсеге биз буйрулганбыз. Ал эми ушу айбандар менен болгон ыхсанда билесиздер, Бани Исраил коомунда керек болсо сойку аял жолдо келатып суу ичип, ошо акактап суусап турган итти көрүп, өзүнүн бут кийими менен суу алып берип, сугарып койгон. Мындай айтканда, суусун кандырып койгон. Мына ошол себептүү Алла таалам күнөөсүн кечирип, Бухариде, Муслимде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам мурунку коомдордогу болгон окуяны Аллахтын кабары менен бизге кабарлаган. Ушул жерде да бизге кабар турат айбандарга болгон ихсан. Ошон үчүн эч убакта айбандарды кыйнап, алар менен көңүл ачып, ар кандай азап чегип турган кадамдарга мусулман адам барбаш керек. Жана ошондой эле ушу айбандардан бир нече хадис келген. Ушул итти сугарып коюп, ошонун артынан күнөөсү кечирилгендиги. Мына ушул чоң далил айбандарга да болгон жакшылыкты кылуу. Ошондой эле үйдөн мейли уйбу, жылкы, кой, тоок эмне сое турган болсо, мусулман адам бычагын жакшылап курчтап, эгер өзү сое албай малды, жанды кыйнап кое турган болсо, кыргызда жакшы сөз бар го, чымчык сойду касап сойсун деген ошо бирден бир сөзү жанды кыйнабастан. Сойгонду билбесе ар жеринен кескилейт. Же кыйнап салышы мүмкүн. Бычак мокок болсо дагы кыйналат. Ошон үчүн аны өлтүрүүдө бычакты жакшылап курчтап, же өзү жакшы билбесе билген адамды жалдап, шарият көргөзгөндөй жол менен, эң жеңил жол менен жанын чыгарып салууга аракет кылыш керек. Мына керек болсо исламда эң чоң улуу жихад маселесинде да, капырлар менен согушууда, мисалы Меккенди басып келген адамдар менен деле согушууда, ошо алар менен өлтүрүүдө дагы шарият буйруган. Жана кулактарын кезип, мурдуларын кезип, өзүн чукуп, денеси менен кыйнап, эзип туруп анан өлтүрө турган кадамдарга барбай, тез эле өлө турган жол менен колдонуш керек деп. Ушул хадиске тиешелүү пайдалардан. Биринчиден биз билдик, бул жакшылык кылуу деген сөз экен, ихсан деген. Бизде укуп калсаңыздар керек, кээде ушу ихсан кылайын дедим эле дейт. Ушинтип калышат. Ихсан эмне десе, ошол бир тамак кылып, кедей кембагалдарды чакырып коеюн дедим эле деп. Мына ушул нерсени кылса болот, болгону ошону бир датага байлап, анан бир убакка байлап ошентпеш керек. Жөн эле тамак берип, кедей кембагалдарды чакырып, усактарын тойгузуп, топ алайын десе, эч нерсе болбойт ал нерсе. Биринчиден ихсанды Алла таалам парз кылганын билдик. Бүт нерседе, адамдар менен мамиледе, айбандар менен мамиледе Алла таалам Куранда Нахл сүрөсүндө айтат, 90-аятта: "Инналлаха я'муру бил адли вал ихсан". Силерге Алла таалам буйруйт адилеттүүлүк кылууга жана ихсан кылууга деп. Хасан аль-Басринин сөзү бар: момун адам ар бир абалында мухсин абалда жүрөт. Жакшылык кылып жүрөт. Керек болсо душманына дагы. Ошон үчүн ихсанда бардык абалда адам жакшылык кыла алат экен. Бардык абалда. Ал эми биз айтпадыкпы, кээ бир ибадаттарда кылайын десеңиз да кыла албай турган учурлар бар. Тыйылып калат ошол учурда. Ал убакта кыла албайт. Бирок ихсан алардан өзгөчөлөнүп, бүт абалда ихсан кыла алат. Дагы бир маселелерден бул хадиске тиешелүү биз билдик, адам болсун, жандык болсун, согушта болсун, мына ушул нерсени азаптап, кыйнап, ар жерин кескилеп, көзүн чукулап, ушул туура эмес кадам. Муну шарият тыят. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жихадта да, согушта да согушка чыккыла, бирок ал жерде силер жанагынтип ар жерин кескилебегиле, жаш балдарга тийбегиле, карларга тийбегиле деп мына ошол эскертүүсүндө ушул нерсени эскерткен. Өлтүргөндө кебетеги кепишин бүттүгүн талкалап, ар жерин кескилеп, ошондой кадамды барбагыла деген. Айбандардыга деле ошол өлтүрүү жанагынтип ток менен, от менен ар кандай азап чегип, кыйналып, көпкө жатып анан өлө турган кадамдарга барбаш керек. Ошондой эле маселелерден бул хадиске тийиш. Өч алууда дагы эч кандай ага кошпостон өлтүрүлөт. Тек гана жанагынтип шариятта болгон ушундай катуу адамды кыйнап, көзүн чукулап, тишин жулуп, ошондой бир кадамдарга болгон учурларда болгон. Бакара сүрөсүнүн 194-аятында Аллах таалам айтат: "Фаман я'тада алейкум фa'таду алейхи бимисли ма атада алейкум". Кандай силерде зыян бере турган болсо, так ошондой зыян бергиле деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда болгон бир адамдар
бир чөлкөмгө барып төйлөрдүн сүтүн ичип, ошол жерден айыгып, ошолордун жакшылыгын көрүп, анан аларды көздөрүн чукуп, кулактарын кесип, денелерин кесип, өлтүрүп, өртөп салышкан. Ушунча жакшылыкты көрүп туруп. Мына ошол нерсе пайгамбар алейхиссалату вассаламга кабар жеткенде, ошолорду дагы ошондой кылып өлтүргөн. Элестетиңиздер, жакшылыкты көрүп туруп, кайра ошондой кадамдарды кылышкан. Ал эми бир адамды өлтүрүп койгон болсо, ал дагы ошо кылыч менен башы кесилет шариятта. Ал дагы өлүш керек да. Атайлап бирөөнү өлтүрдү. Мына ошол өлтүрүүнүн үстүндө аша чаппаш керек деген маселе. Жана кулак кесилип, көз чукулуп, от менен күйгүзүлүп, ушундай бир азап чегип, кыйнала турган кадам карабастан кандай өлтүргөн болсо ошондой өлүп кетиш керек. Жана ошондой эле бул хадиске тиешелүү дагы бир маселеден үйдө мейли ит болсун, чычкан болсун, кирип келе турган зыян берет, жөргөмүш болот, жылан болот, бака болот, ар кандай ошонун артынан үйгө мага зыян болуп атат, өлтүрүүчү кадам кара турган болсоңуз, ошондо да тез өлө турган кадамды кыласыз. Отко өртөп же кыйнап, ошондой бир кадамдардан алыс болуп, тез өлө турган жолду билиш керек. Ток менен тез өлө турган болсо ток. Бирок от менен, ысык суу менен ушундай кадамдарга бара албайт. Анан кумурскалардын ичине ысык суу куюп салып атат, коргошун куюп салып атат Алла сактасын. Ошондой нерселер тыйылган. От менен, ысык суу менен азаптай турган, ошентип жол менен өлтүрө турган кадамдардан алыс болуш керек. Аллах таалам силерге баардык нерседе жумшактык менен, мээримдүүлүк менен, ырайымдуулуктун көзү менен карап, боор ачып, тез өлтүрүүнүн жолун буйруган бизге. Умар ибн Хаттабдын сөзү: "Могу айвандардан зулум кылуудан силер Аллахтан корккула" деген. Бул хадистеги пайдалардан ихсан кылуунун артында Алла Тааламдын сүйүүсү жатат. Адам канчалык жакшылыктын үстүндө жүрсө, ошончолук Алла Тааламдын алдында адам сүйкүмдүүлүктө жүрүп, жакшылыкта жүрө берет. Муну Бакара сөзүнүн 195-аятында Алла Таалам айтты: "Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин". Силер жакшылык кыла бергиле, мухсин болгула, Аллах Таалам мухсиндерди жакшы көрөт деген. Бул өзгөлүксүз мыйзам. Адамдарга адам жакшылык кылып жүргөн, садака кылып жүргөн, жардам кылып жүргөн, адамдарга жакшылык кылып жүргөн адамды Алла Таалам жакшы көрөт. Мына ушул мухсин, ихсандын үстүндө жүргөн адамды Алла Таалам дагы өзүнүн сүйкүмдүү кулдарынын катарына кошот. Жана ошондой эле ихсандын үстүндө дагы пайдалардан жүргөн адамга Алла Тааламдын жардамы, жеңиши, ийгилиги коштоп жүрөт дайыма. Бул өзгөлүксүз мыйзам. Жанагы орой, корс, сараң, ташбоор адамдарга Алла Таалам ошондой мамиле кылат. Адам канчалык жумшак, кайрымдуу, жакшылыктын үстүндө бирөөлөргө кеңпейил, жакшылыкта жүрсө, аларга да Алла Таалам жакшылык кыла берет. Мына ушунун артынан ал адамдын үстүндө ийгилик жүрөт. Жана садака бер, ишиң жакшы жүрөт, берекелүү болот деген ушул ихсан да. Ошол ихсан. Жумшаксыңбы, Алла Таалам сага жумшак. Берешенсиңби, Алла Таалам да сага берешен. Адамдарга жеңилдик кыласыңбы, Алла Таалам да сага жеңилдик кылат. Бул ушундай мыйзам. Эч убакта адам бирөөлөргө жамандык кылып, анан бирөөлөрдөн жакшылык күтүп, андай болбойт. Кандай жакшылык кылсаң, ошонун үстүндө сага да ошондой ийгиликтер, жакшылыктар келе берет. Алла Таалам Куранда Мухаммад сүрөсүндө айтат: "Ин тансуруллаха янсурукум ва юсаббит aqdamakum". Эгерде силер Аллах Тааламга жардам берсеңер, Аллах Таалам силерге жардам берет, кадамыңарды бекемдейт деген. Аллах Тааламга биз канча жардам беребиз? Аллах Таалам жардамыбызга муктаж эмес. Биздин жардам дегени бул ан-наср деген Аллах Тааламдын буйруктарын аткаруу, тыйганынан тыйылуу, жакшылыкта жүрүү. Аллах Таалам эмнени жакшылык деп буйруду, ошонун үстүндө колубуздан келишинче аткарып жүргөн болсок, Аллахтын жардамы бизге жай берет, жакшылыгы келе берет, кадамыбыз бекем болот, туруктуу болобуз жакшылыкта деген сөз. Ибн Таймиянын сөзү бар: жакшылыктын ээси ийгиликте жүрө берет дейт. Ал эми жамандыктын ээси кор болуп, шор болуп кала берет дейт. Ушул хадиске дагы тиешелүү маселелерден үйдө койду, эчки, тоок эмне болот? Мал сойгондо бычакты курчутканда көрсөтпөш керек. Жана ошондой эле союп аткан малыңызды дагы экинчи малдын жанына туруп алып сойбош керек. Мына бул дагы ихсан болуп саналат. Тиги ар жактагы дагы канча өмүр жашайт? Койбу ошонун жанында канын агызып, анын жанында бычакты курчутуп, мына ушул нерседен да шарият эскерткен. Бычакты курчутууда жана малды союуда бул дагы аларга болгон ырайымдык, малдарга болгон. Бычакты көргөзбөй курчутабыз жана малдын жанына муустап, анын жанында эмес, ага көрсөтпөстөн муустайбыз. Жана ошондой эле ихсанда жүргөн дагы бир бул хадиске тиешелүү пайдалардан ихсанда жүргөн адам Алла Тааламдын кечиримине себепкер болот. Муну кайдан билдик? Мына Бани Исраил коомдо керек болсо союк аял
ошол итти суугарып, суусун кандырып, Алланын ырайымына, кечиримине ээ болгон. Дагы бир окуяны айтат ушул. Бу да Бухари Муслимде келген. Бир адам жолдо келатып, ал дагы бир айбанды суусун кандырган. Мына ошонун артынан Алла Таалам күнөөсүн кечирип, бейишке киргизген деп келет. Бул Бухари Муслимде келген хадистер. Адамдарга, айбандарга ырайым кылган, оор ачып, аларга жакшылык кылганда Алла Таалам мына ушундай жакшылык менен кайра кайтарат. Аль-жазау мин джинсил амал деген эреже бар. Белгилүү Алла Тааламдын кулдарына койгон. Эмнени кылсаң ошону көрөсүң. Баягы бизде айтып коет, ата энең кандай сыйласаң, балдарың ошондой сыйлайт деп. Кандай сый көргөзсөң, ошондой сыйды көрүп жүрө бересиң. Мына ушундай өзгөрүү. Адамдарга жакшылык кылган адам дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө берет. Жанат бирөө кулдук кылып алдагандарды байкасаңыздар, акыры аны да бирөө алдап кетет. Берекет таппайт өмүрүнөн, жашоосунан. Бул хадиске дагы тиешелүү, эхсанга тиешелүү пайдалардан жакшылыктын үстүндө, ибадаттын үстүндө, эхсанда жүргөн адам Аллах Тааламга эң жакын жүргөн адам болуп саналат. Эмнеге? Себеби эхсанда туугандар ихлас бар. Кайсыл ибадатта бул адам мен ихсан кылып атам десеңиз, ушул эки шартты ал келиш керек. Ушул ибадатымда мен Аллах Таалам буйруган чырайлуу нерсени карым келет десе, дайыма ушул эки нерсени эске алыңыз. Ошол ибадатта ихласыңыз барбы? Ошол ибадатта пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген шариаттын чеги менен кылып атасызбы? Же өзүңүз оюңуздан таап кылып алган жоксузбу? Ушул нерседен көп адамдар адашат. Кээде ихласы жакшы, чын жүрөк менен кылат, бирок формасы, ошол амалдын сүрөтү, көлөмү пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергендей эмес. Мисалы азыркы убакта кээбилер 70 миңде кылып атам дейт. Ошол зикирди пайгамбар алейхиссалату вассалам ошентип намаздайын кыл, эртең менен кыл, же бир күндө ушунча кыл деген бар бекен деп сурап койгон адамдар аз да. Ошон үчүн кээде ихласка адам өтүп кетет, бирок сурабайт, шуну пайгамбар алейхиссалату вассалам кылганбы деп. Жакшы ой менен кылып атам деген эле актап калбайт ал нерсе. Шуну эстей жүрөлү. Ибадатта кайсыр ихсан десе, эки шарт болуш керек сөзсүз. Ихлас жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө дал келиши. Жана ошондой эле ихсанда дагы пайдалардан тек гана бул амалга гана тиешелүү эмес, тек гана сөзгө гана тиешелүү. Буга адамдын сөздөрү дагы, амалдары дагы баары кирет. Сөзүңүз менен ушактабашыңыз, жаман нерсе жалган айтпашыңыз керек. Адамды тилдеп жаман сөздөр менен эмес, жакшы сөз менен адамдарга жакшы сүйлөгүлө. Ва кулу линнаси хусна деген Бакара сөзүн алып. Адамдарга жакшы сөз сүйлөгүлө. Мына ошондо күнөөңөрдү кечирет Алла Таалам. Амалыңарды оңдойт деген аяттар бар. Алла Таалам эң жакын учурда ошо инна рахматаллахи карибу минал мухсинин. Алланын ырайымы дайыма жакын болуп турат. Кимдерге? Ошо мухсиндерге. Ихласта пайгамбар алейхиссалату сүннөтүнө эрчип адамдарга жакшылык кылып жүргөн адамдарга дайыма Алланын ырайымы жакын турат аларга. Жана дагы маселелерден бул хадиске тиешелүү айбандарга мамиледе деп эдикпи? Ошонун ичинде эмне кирет? Мисалы, тирүү жанды кантип ихсан кыласың? Жанын чыгарып, мууздардагын түшүндүк. Дайыма биз менен жашап жүргөн айбандарга кандай кылабыз десе, ошону кыйнабастан, ал күчү жетпей турган нерсени жүктөп салбастан. Бул дагы ихсан болуп саналат. Мисалы, кээде эшек багат, же аты бар, ал көтөрө албай турган нерсени жүктөп, майып кылып салышат. Ат арбага жүктөп, өзү мынча килограмм болсо, 2 эселеп салат. Мына бул дагы кыйноо болуп саналат. Айбандардан корккула деген ошол күчү жетпей турган нерсени жүктөп, же ачка калтырып, же суусун бербей камап салып, ошентип ошондой азап немелерге барбаш керек. Ошондой эле өч алууда, ихсандык кылганда бул дагы коомго болгон ырайымдуулук деп айтылат. Кандай болгон коомго болгон кайрымдуулук десе, кайсы бир адам бир адамды өлтүргөн болсо, мына ошо адилеттүүлүк жол менен караганда өлтүргөн адам өлүш керек. Атайлап өлтүрдү, өлүш керек. Коомго эмне пайдасы бар? Коомго жашоо бар. Мына ушул нерсени көргөндө баягы өлдүгөн адамдын ээлери менен, туугандары менен өлтүргөн адамдын ээлери тынчыйт, бири-бирин өч алып, артынан аңдышып, дагы душмандыкты улантышпайт. Болду, биздин өлтүргөн адам өлдү деп жандары жай алып тынчып калышат. Ал эми атайлап өлтүргөн адам дагы деле жүрө берген болсо, алардын кыжыры кайнап, ошо душмандык күчөп кете берет. Ошон үчүн Аллах Таалам Куранда 179-аятында «Валакум фил кисоси хаятун я улил албаб». Эй акыл ээлери, силер үчүн өч алууда жашоо бар деген. Жашоо бар деген ошондон кийин адамдар тынчып жашайт деген сөз. Жана туугандар тынчып калабы? Жана коом дагы сезгенет. Мен бирөөнү атайлап өлтүргөн болсом, мен дагы ушундай өлөт турбаймынбы деп адам сезгенет, коркот, түшүнөт баары. Мына ушул нерсе жок болгондуктан көп өлкөлөрдө
түрмөгө жатып чыгып деле дагы деле адамды өлтүрө берет. Канча убакта кабарларды угуп каласыздар. Өртөп салыптыр, чак менен сайып кетиптир, асып кетиптир. Адамдын чачы тик тура турган, акылына келбей турган, түшүндө мындай чочуй турган кадамдарга бара турган өлүмдөрдүн түрлөрүн угуп келебиз. Себеби адам билет ошону. Барып болсо төрт бурчтуу жерге барып камалам да ашып келсе, кайра жатып чыгып келем да деген нерсе менен. Ошон үчүн өлүм түрүгө жеңил карайт Алла сактасын. Асарларда айтат, өч алууда адамдарга жашоо бар, залым колун тартат, карапайым адам сактыкта, тынчтыкта жашап калат деген. Жана ошондой эле ихсандын үстүндө дагы пайдалардан ар бир адам каалайт. Адамдын табиятында кимге жакшылык кылып койсоң, жүрөгү жылып, сага жакшы мамиледе. Керек болсо жаман адамга да пайда, кичине пайда, жакшы ихсан кылып койсоң, сага зыян бербей калат. Мындай адам коомдо адамдардын арасында сүйкүмдүү болот деп айтышат. Адамдар менен мамилеңизде да адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдалуу болгон деген. Аллах Таалам эң сүйкүмдүү адам адамдарга пайдалуу болгон адам. Кыскасы коомдо деле, адамдардын арасында деле дайыма жок эле дегенде бузук адам болсо сизге зыяны тыйылат, жакшы адам болсо сизге дуа кылып, жакшылыкты тилеп дуа кылып жүрөт. Мына мен ошондой болгум келет деген адам болсо да, алхамдулилля, ихлас менен кыла турган болсо, көп адамдардын дуасында, жакшылыгында жүрө бересиз. Ихсан бул бардык нерседе камтыйт. Ибадатта да, адамдар менен, Аллах Таала менен, айбандар менен бүттүгүндө. Ал эми ибадаттагы түшүндүгү, ибадаттагы ихсан деген бул ихлас. Жаңылбасам Мүлк сүрөсүндө айтат, "Лияблувакум айюкум ахсану амала". Алла Таалам силерге өлүмдү берди, сынаш үчүн кимиңер чырайлуу амал кыласыңар деген да. Ушуну Фудайл ибн Аят деген чоң алым эмне деген? Кимиңер ихластуу болосуңар, ихластуу жана туура амал кыласыңар деген. Ихластуу дегени бул ихсан бул жерде. Ал эми туура деген сүннөткө дал келиши. Ахсан чырайлуу дегени ихлас, туурасы деген сүннөткө туура келиши. Мына ушул экөө туура келсе, алхамдулилля, жакшылыктасыз. Анан эң чоң ихсан, ушу сөз менен ушу менен бүтөт. Ихсандын эң туу чокусу эмне десе, дайыма ибадатта караңыз, Аллах Тааламды көрүп турганда ибадат кыл. Мына намазга турарда даарат алгандан баштап элестетиңиз. Мен азыр Аллах Таала менен түз байланышайын деп атам. Аллах Таалам болгон ибадатты кылайын деп атам деп даараттан баштап дуа зикирди айтып, дааратта мисалы бисмилланы айтып келесиз. Намазга тургандан баштап Аллах Тааламды көрүп тургандай, ибадат кыла тургандай кадам ниет кылсаңыз, ошону ибадатты сезе аласыз, даамын сезе аласыз. Ошон үчүн ихсандын эң туу чокусу Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылуу. Сен аны көрбөсөң да Аллах Таалам сени көрүп турат. Бул имандын эң туу чокус даражасы. Ушу Жибрил келгендеги жана белгилүү сөз, ихсан деген сен Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылуу. Сен аны көрбөсөң да Аллах Таалам сени көрүп турат деп. Хасан аль-Басринин сөзү бар. Мухсиндер булар кимдер десе, ал ушундай коом адамдар Аллах Тааламды жүрөктөрү менен көрүп тургандар деген. Мына ошонун үстүндө алар амалдарын чырайлуу кылды, ихластуу кылышты деген. Ал эми адам ушул нерсени сезбесе, намазы адат болуп калат, физарятка болуп калат. Намазга киргенде ою талаада эптеп бүтсөм экен болду, кутулсам экен деп ошолдон бир рахат алып, ибадаттын даамын сезип антпейт. Ток чокуганда эптеп намазын чокуп окуйт, дааратты чапкылактап алат. Анан намазда зикирин кылбай бишилип, ой бөлүнүп кетет. Ошон үчүн бир ибадатта кабыл болгон себебинде аламаттары бар туугандар. Ошондойдун жүрөгүңүз эс алып, тынч бир жакшылык кылып, артынан дагы жакшылык кылгыңыз келип атса, сезиңиз ал ибадаттын кабыл болгонунан кабар берет. Мына ошондой эле намаз бүткөндө шашпай, зикир кылып, истигфарларын келтирип, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүндө келгендей кылып, намаздан кийинки зикирлерди кылууга жүрөгүңүз тартып атса, алхамдулилля, намазды да жакшы аткардыңыз. Намаздан кийин далбастап, шашып, телефонго чукулап, же дагы башка ой бөлүнүп атса, билиңиз, ошол ибадатта кемчилик болду. Ал үчүн кайдыгерликтен чыгып, намазды живой окуш керек. Живой деген ушу Аллах Тааламды көрүп тургандай. Сен Аллах Тааламды көрбөсөң да сени көрүп турат деп. Мына ушул кыскача кээ бир маселелер ушул хадиске тиешелүү.